Сакалды жаш балдар койбосо болобу, же тегиздеп алып жүрсө күнөө эмеспи дейт. Сакал сүннөт. Сакалды атасынан мурда баласы койбойт деген сөз жок. Болгону атасынан мурда балага сакал чыкпайт деген сөз бар. Ошо. Чындап эле ошондой. Атасынан мурда балага сакал чыкпайт. А дегеле атасы сакал алып койгон деген шарт жок. Илгертен филармонияга барып карагыла. Бүт кыргыздын кыйындарын эстеликтери бар, андан кийинкисине сүрөттөрү бар. Бир эле адамдын сакалы жок, калган баары сакалы бар. Сакалы жок Курманжан энебиз. Ошондой эле сөз. Эми бул сүннөт, сакалы жок мусулман болбойсуң деген сөз жок. Ошон үчүн бирок койгон адамдар сакалды тартибине коюш керек. Кээ бирөөнүн сакалы бар, тараксасаң тарагың сынып калат. Биттеп кетет. Андай эмес. Сакал дегенди ошол башка жууганда кошуп сакалды кошуп жууш керек. Аны тарбиялап караш керек. Анан сакалынан бүт коюлуп турган болсо болбойт. Сакал койгон тартиби кандай болот? Муну беттин оту сакал эмес. Кээ бирөө сакалды беттен баштап кое берет. Тааныбайсың алыстан көргөндө. Көзү эле көрүнүп жылтырай беришин. Дед Мороз болуп. Анан сакал дегенде муну жагы бар эмеспи? Жак аркага тарагандан кийин муну беттин чегер ашканы кыркылат. Бул жактагы бияка чейин кетип калган болбойт. Анан ушундай кылып туруп тутан болгон тегиздеп сакалды ушинтип күлтүрүнө кылып порядкалап алып жүрөт. Анан сакал десе ушу башка чыккан түктүн баардыгын кое берип эле ушинтип жүрө бергенде жок. Анын порядкасы